Бүгүн Манас шаардык кеңештин кезектеги сессиясында алгач өткөн жылы шаарда аткарылган иштер боюнча маалыматтар берилип, андан соң 2026 жылдын бюджети 1 миллиард 586 миллион сом өлчөмүндө бекитилди. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 377,5 миллион сомго көп болуп, каражат социалдык тармактарга, жол жана коммуникациялык чарбаларга, билим берүү менен экономикага багытталат. Жолдордун курулушуна 171,5 миллион сом, билим берүү тармагына 308,9 миллион сом, экономикалык суроолорго 442,2 миллион сом. 2026 жылы учурда курулуп жаткан бир катар курулуштар толугу менен аяктап пайдаланууга берилет. Алардын катарында 5200 орундуу спорт сарайы, 7 кабаттуу заманбап оорукана, акылман лицейи, жүрөк кан тамыр хирургиясы борбору жана бир нече мектептердин жаңы имараттары бар. Дөмөр айылында жайгашкан номер 24 мектептин абайлык абалдагы имараттары буздурулуп, учурда 275 орундуу 3 кабаттуу жаңы имарат курулууда. Курулуш иштери быйыл айыгына чыгарылып, пайдаланууга берилет. Долбоордун баасы 158 миллион 565 миң сомду түзөт. Мындан тышкары быйыл шаарда жаңы өндүрүш ишканалары ачылып, жеңил өнөр жай зонасы түзүлөт. Колбасный изделияларды чыгаруучу өндүрүш ишканасы деп коебуз. Ал буюрса алга биз 1 гектар жер тилкесип бөлүп бердик. Алдагы буюрса быйылкы жылы куруу иштерин бүткөрүп ишке берем деп турат. Экинчи ишканабыз бул жанагы металлоконструкцияларды чыгаруучу курал деп атабыз. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мынакей биздин аэропорт көчүп кеткен ордуна дагы биз 30 миң орундуу заманбап стадион курулат деп атабыз. Ошондой ишканаларга керектүү болгон металлоконструкциялар чыгара турган өндүрүү заводуна дагы биз 2 гектар жер тилкесип бөлүп берип атабыз азыркы учурда. Жалпы 37 чакырым жолго асфальт төшөлүп, жаңы альтернативдик жолдор салынып, негизги көчөлөр кеңейтилет. Суу түтүктөрү жаңыланып, ирригациялык жана жээк коргоо иштери да жүргүзүлмөкчү. Бұл бойынша біз азыр Желмапс бойынша бұл жақтан Димитровкадан 1 гектар 80 сотик жер ажыратқан атабыз. Егер 1 гектар жерге мектеп, садик батып кала турган болса, біз 80 сотигине бір үй салып атабыз да. Баягындай эле Союзда плиткадан алып келип туруп даяр бетон үйлөр болот эмес беле, 3 этажга чейинчи. Ана ошолорду ошол жака көчүрүш керек. Андай пландарыбыз бар. Бирок бүгүнкү эмчеси менен чогуу биргеликте тазалоо иштерин жүргүзөбүз. Бюджетти бекитүү менен катар эле шаардын 5 жылдык өнүгүү планы да бекитилди. Бул документ Манас шаарынын алдыдагы жылдардагы стратегиялык багытын аныктап, ири долбоорлорду ишке ашырууга негиз боло алат. Жаңылай Болотбекова, Бектур Иманалиев, Манас шаары.